Бул самын чыгарган чакан цех 3 жыл мурун болгон чек арадагы куралдуу кагылышууда өрттөнүп кеткен болчу. Бирок цехти ээси толугу менен калыбына келтирип, өндүрүштү кайра жандантты. Тажиктер менен кыргыздар урушту го. 7-жылы. Черек окуясынан кийин ушундай неме болуп, бул күйгөндөн кийин азыр кичине өзгө неме кылсак баары болбоду. Күйүп калыптыр да энди. Кайрадан мына жаңысынан алдык. Жаңысын алып, мына бул аппаратты алдык. Балама енді өзім жардам беріп, неме қылып, шунун немесini өркүндөтөйүк деп, ушундай неме кылып, самын чыгарып атабыз азыр. Чек арадагы айылда самын чыгарып, ишкердикти баштоону алгач Мизамидин Халназаровдун уулу колго алып, акырындык менен айылдагы бизнес өсүп өнүгүп, үй бүлөнүн жумушка жараган бардык мүчөлөрү цехтин ишине тартылган. Учурда суткасына 500дөн 1000 даанага чейин самын чыгарып жатышат. Bir күндө, енді bir суткада дейбиз да, енді bir күндө булар неме болбойт экен. Bir суткада даяр болгондон кийин кечинде мына 2 лотокту неме кылсак, ушул чоңунан 500 та самын чыгат. Bir күндө. Bir суткада да енді. Bir күндө, түнү менен неме болгон bir күн. 500 та самын чыгат. Кичинесинен 1000 та самын чыгат. Кичинесинен. Среднийден 700 та самын чыгат. Ар бир иштин түйшүгү бар дейт цехте жолдошуна жардам берген Инабат Кадырова. Бирок бөтөн жерде миграцияда жүрүп, акча тапкандан көрө өз жеринде иштеген алда канча жакшы экенин айткан Инабат айым жакында кошумча кыз келиндерди жумушка алаарын айтат. Анткени цехте өндүрүштүн көлөмү өсүүдө. Үйдүн тирилигиге дагы буга дагы аракет кылып жатабыз. Эми бир аз кыйналабыз. Кыйналсак дагы аракет кылып жатабыз. Эми адам алабыз, Кудай кааласа. Жардамчы алсак болойт. Келин дагы жаш балалуу. Сатабыз, базарга барып сата менен. Көмө көз бар, торгойго барып эле торгойдо гана сатабыз. Башка жерде только магазиндерге тапшырабыз. Белгилеп өтсөк, Баткен облусуна берилген өзгөчө макамдын алкагында чек арада ишкердик менен алектенгендер салыктын бир канча түрлөрүнөн бошотулуп, ишканаларды ачууга мамлекет тарабынан каржылык жардамдар, пайызсыз насыялар берилип келүүдө. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.